Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын сиздер үчүн Айжылдыз фирмасы умра сапарын акция уюштуруп, билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Токтогулдук мусулман бир тууганыбыз айтып берген окуя баарыбызга пайдасын тийгизет деген үмүттөбүз. Ал жигит сөзүн мындай деп баштады. Өз башымдан өткөргөн бул окуя мени түбөлүк туура жолго жүрүүмө түрткү болду. Анда эмесе сөз башынан болсун. Ата-энем мал жанга жакын инсандар эле. Жаз келсе жайлоого кетип, күз келсе жайлоодон кайтчу. Мен да ата-энеме жардам берип, мектепте толук 9 ай окуй албайт элем. Жайлоодон кайткан мезгилде айылдын молдосунан шарият илиминен сабак алып, Куран үйрөнүп, намаз окуп калчумун. Ошентип жүрүп акыры 11-классты да аяктадым. Ата-энеме мен да Бишкекке барып окуп келейин деп сурандым. Үйдөгүлөр ыраазы болуп мени Бишкекке жөнөтүштү. Шаардын эли айылдын элинен айырмаланып, меймандос, боорукер эместиги мени жаман кыйнады. Себеби айылда жүрсөм, бирөөдөн бир нан сурап турсаң да, орунбастан беришет эле. Ошентип шаарда жүрүп, ар кандай күндөр өттү. Ачка калдым, ток калдым. Жакшы күндөр өттү, жаман күндөр өттү. Жакшы дос күттүм, жаман дос күттүм. Ошентип айылда калтырбай окуп жүргөн намазым шаарга келгенде каза болуп суздай баштадым. Ичип чеккен досторум күнөөнүн түрүн кылышар эле. Алардын кылыгы башында мага өөн учураса, кийинки күндөрү көнүп кеттим. Акыры менде намаздын руху да калган жок. Окуудан кийинки убакытта иштейин деп ишке да кирип алдым. Бир күнү досторум кыздарга барып келбейлиби? Түнгү көпөлөктөр толтурабы шаарда деп калышты. А мен ошондой кыздар бар экенин угуп таң калдым. Айлык тие берсинчи деп ойлондум ичимден. Ошентип жүрүп айлык да тийди. Эми менде эки тандоо бар эле. Же кыздарга баруу, же туура жолду карманып дааватка чыгуу. Мен дааватка чыгып келсем деген ниетти каттуу койдум. Себеби мечит жаныбызда болуп, күндө азанды угуп, мечитке кирип чыккан инсандарды көрө берип, анын үстүнө дааватчылардын жолдон өткөндө мени кармап алып, даават кылганынан жүрөгүмө кайрадан исламдын уругун салып койгон экен. Айылда ата-энем дааватка чыгуума каршы болушат эле. Сенин башыңды айландырып коет, агымга кирип кетесиң, террористтер жана башка сөздөр менен каршылык кылып келишкен. Бирок шаарга келгенден кийин ата-энеме айтпай эле чыгууну чечтим. Ошентип 3 күнгө дааватка чыгып кеттим. Ата-энемдин алар жаман, агымга кошулуп кетесиң, алар жаман адамдар деп коркутканы жалган эле болуп чыкты. Мен дааватчылардын мамилесиндей мамилени айыл жеринде да көргөн эмесмин. Баары жылуу сүйлөйт, кичпейил, адамгерчиликтүү, чоң кичине дебей кызматыңды кылышат. Көрсө алар деле башка планетадан келишпептир. Өзү-өзүн эле жарандар экен. Мына чыныгы ислам. Ошол күндөр менин эң бактылуу күндөрүм эле. Намаздарымды ырахат менен окуй баштадым. Мамилем оңдолду. Бири-бирибиз менен бир туугандай болуп кеткен элек. Ошентип эртең кетебиз деген күнү Куран аяттарын жаттап отуруп уктап калыпмын. Түш көрдүм. Түшүмдө адамга окшобогон, же айбанга окшобогон капкара, өтө чоң, өтө коркунучтуу, өтө ыраңы суук жандык мага карай келе жатты. Ал мага жакындаган сайын кыйналып, дене боюм ысып чыкты. Ал мага өтө жакын келди. Мен ого бетер кыйналып жаттым. Карасам көздөрүндө от жанып турат. Аябай корктум.
Кийин ал түшүмдү Алла Таала жакшысы менен өзгөрттү. Баягы караан жоголуп аппак нурлуу бир салиха аялды мага никелеп бериптир. Кийин чочуп ойгондум. Ойгонуп туруп, Кудайдын мага атаган эки сыйлыгы экен бул. Эгер мен дааваттын ордуна бузугу жолду тандап кыздарга барганымда, баягы тозоктун периштеси мени азаптамак экен. А мен туура Кудайга жага турган жолду тандаганым үчүн Алла Таала аны салих аял менен алмаштырды деп ойлодум. Жана чындап жүрөктөн өткөн күнөөлөрүмө өкүнүп, Алладан кечирүүсүн сурандым. Кийин айылга барганда апама дааватка чыкканымды, андан аз болсо да оңолгонумду, ага чейинки болгон окуяларды айтып бердим. Кийин апам менин туура жолго түшкөнүмдү көрүп, көзүнө жаш алып жиберди. Ошондон кийин ата-энем дааватка чыгуума каршы болушпады. Жигит сөзүн улап айтат. Мен токтогулдук болгонумдан ал жердин элин жакшы билем. Көп эле ата-энелер балдарын дааватка чыгуусуна каршы болушат. А балдары туура жолду таба албагандыгынан туура эмес жолдорго кирип кетишет. Кээ бирлери чылым чегип, кээ бирлери аракка берилип, кээ бирлери наша чегишет. Ошол ата-энелерге айтаар элем. Балдарыңардын дааватка чыгып оңолуп келүүсүнө бут туспоңуздар. Балдарыңыздарды шайтанга жем кылбаңыздар. Мен сиздерге кепил болоюн. Балдарыңар оңолуп кайтат. Бир чыгып кел деп айтыңыздар, ыраазы гана болуп каласыздар, дейт мусулман бир тууганыбыз. Туура. Даават мектеби бул жин дини соо кылат. Соону сопу кылат. Дааватты жаман көргөндөр көбүнчө аны билбегендер, же билип туруп атайын кылгандар. Ушул убага чейин келип, эч кимден уга элекпиз. Соппосо адамдар дааватка чыгып келип, баары бузулуп кетиптир дегенде. Ошондуктан ата-энелер балаңар оңолуу үчүн дааватка чыгып келейин десе каршы болбогула. Чет жерге 10 жылдап иштеп кетсе көзүңөргө аз көрүнөт. 3 күнгө дааватка чыкса эмне көп көрөсүңөр? Бул даават сиздер үчүн бул дүйнө акырет бакыт гана алып келет. А эгер мага бакыттын кереги жок десеңиздер, анда өзүңүздөр билиңиздер. Бирок балаңыздарга айтаарыбыз, студент болуп жүрсөңөр, ата-энеңер эгер каршы болсо, анда аларга айтпай эле чыга бергиле. Ар кимдин кабыры өзүнчө. Мен ак кылам, мен көк кылам, мен нааразымын десе, ал нааразылыгы өтпөйт. Балдарынын бактысынан нааразы болгон адамдар, булар кандай адамдар? Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.